Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр. Дөлөт Керимбеков YouTube каналы. Бүгүн бизде подкаст. Өзүңүздөр билгендей эле биз Америкадагы мекендештер үчүн пайдалуу видеолорду, пайдалуу маалыматтарды бергенге аракет кылабыз. Бүгүн бизде өзгөчө конок Аль-Азхар университетинде билим алган кыргыз коомдук борборунда мекендештерге таалим сабактарды, диний сабактарды берип келген Нурлан устаз. Бүгүн биз Америкада өзүбүздүн динибизди кантип жашашыбыз керек, өзүбүздүн ыйманыбызды кандай көтөрүш керек, диний баалуулуктарды кантип сактап калып, жана дагы ошол баалуулуктарды биздин балдарыбызга кантип өткөзүп беребиз, динди кантип сүйдүрөбүз, сүйлөшөбүз. Ассаламу алейкум устаз, кош келдиңиз. Ассаламу рахматуллахи баракату. Алтындай убактыңызды бөлүп ушундай подкастка келгениңиз үчүн чоң рахмат. Алла разы болсун. Айткандай эле жылдан жылга биздин мекендештер бул жакта Америкада, айрыкча Чикагодо абдан көбөйүп атат. Көп бардыгы эле ар кайсындай себептер менен келген, жумуш үчүн келгендер бар, окуу үчүн, жалпылап алганда жакшы бир жашоо үчүн келген. Кудайга шүгүр көпчүлүгү мусулман, көпчүлүгү жума намаздарга келет, таалим сабактарга келип турушат. Анан бардыгында эле мусулман бойдон калуу, динин сактап калуу аракети көпчүлүгүндө бар. Ошол тууралуу сөз кылсакпы деп планыбыз ошондой. Эң биринчи эле суроолордон, устаз, Америка жергесинде өзүнүн динин, өзүнүн ыйманын күчтөнтүп туруш үчүн, өзүнүн жашоосун жашаш үчүн бир адам эмне кылыш керек? Эми бул жакта убакыт бат өтөт. Кыргызстандагыдай, башка мамлекеттердегидей мусулман өлкөсү болбогон үчүн бир аз жагдайлар башкача. Күндөр өтө берип, күн өтүп анан 5 маал намазын таштап, жума намаздарга эле барып калып, анан жума намаздар кетип, айт намаздарга эле барып калбаш үчүн бир мусулман эмне кылыш керек бул жакта? Бисмиллахиррахманиррахим. Мээримдүү жана боорукер, Алла тааланын баштаймын. Адегенде ассаламу алейкум. Жалпы ошол YouTube каналдын көрөрмандары менен учурашып коелу. Албетте Америкага келгенибизге мына 1,5 жылдан ашып калып, ушул убакыттын ичинде көп нерсеге байкап көрүп атабыз. Негизи эле адамзаты Кудай Таала ошол ишеним менен жараткандан бул жакта деле ошол ар бир мамлекеттен мигранттар ушунчалык көп болгондуктан ар бир элдер ошо өзүнүн динин карманганга аракет кылат экен. Көптөгөн мисалы үчүн мечиттер көп экен, церковдор, чорч, синагогдор, ошолорду көрүп атабыз. Мисалы үчүн ошо поляктардын өзүнчө бир чиркөөлөрү, еврейлердин өзүнчө бир, украинецтердин өзүнчө чиркөөлөрү, ошого окшоп биз мусулман жамааттын ичинен дагы Пакистан, Индиядан келгендер, арабтардын өзүнчө мечиттер бар экен да. Эми баары эле алхамдулилла, Кудайга шүкүр, ошо өздөрүнүн динин бекем кармоого аракетин жасайт экен. Бирок кандай болосун, менин байкашымча, ошо сураштырып көрсөк деле статистикада Америкада мусулмандардын жалпы саны 2,5% түзөт экен да. 2,5 деген мында почти көрүнбөйт деген нерсе да. Биздин ошол акыркы убакта Кыргызстандан келген биздин замандаштар, мекендештер аябай көбөйүп атат. Чындыгында бул жакка келип ошол мечиттерди толтуруп ийип аткан эле кыргыздар. Көрүп атып ушунчалык сүйүнөсүң. Кээ бир мечиттерге барсаң, чындыгында Кыргызстанда бир мечитке барган сыяктуу эле бир атмосфера бар да. Анан эми бул жакка ошо келип мекендештер чындыгында Американы ушунчалык бир демократиянын бир туу чокусундагы өлкө. Чындыгында бузулгандар бузулуп кетип атыптыр. Оңолгондор оңолуп кетип атат. Ал жактарын да көрүп атабыз. Бирок эми биз көбүнчөсү чындыгында ыймандуу адамдар менен көбүрөөк жөлөк таяк болуп көп жүрүп атабыз ыймандуулар менен. Бирок ыймансыз жакка бир баш багып көрсөң, ушунчалык бузулуп кеткендер бар. Чындыгында эми бул адам өзүнүн динин бекем сактап калууда эң биринчи адегенде чөйрөнү жакшы тандай билиш керек да. Чөйрөнү жакшы тандай билиш керек. Анан ата эненин тарбиясы эң негизги ролду ойнойт. Эгер бала чындыгында ата энеден жакшы тарбия алып, мындай тарбия, балким диний тарбия болбошу мүмкүн. Жөн эле улуу урмат, күчү зат дегендей мындай адеп ахлак жагынан бир өзүн жетиштирген бир ата энеден жакшы бекем тарбия алган адам болсо, ал сөзсүз түрдө мындай кыргызчылыкты, анан мындайча айтканда өзүнүн менталитетти, өзүгө болгон ошол диний эмелерди бекем кармап калат да. Буга сөзсүз түрдө чөйрө керек.
чөйрө биздин Чикаго шаарында, биз жашап аткан ушул жерде Чикагода аябай буга мындай айтканда так дал келе турган чөйрөбүз бар. Себеби дегенде мечиттер ушунчалык көп, кыргыз комьюнити борбору бар. Ушундай бир эмелерди өткөрүп турат, ушундай бир майрамдарды эч калтырбастан кыргыздардын башын бириктирип ынтымакка, ырашкерликке үгүттөп насаат кылып. Бирок кандай болбосун, бул жакта бузулуп кетиш деле бир паста. Бат бузулуп кеткендерди көрүп атабыз. Бирок ошо мен ойлоймун, көп сабактарды уюштуруп, ошолор деле айтып атабыз, чөйрө эң маанилүү ролду ойногон бул чөйрө. Футбол командалары бар, ошол сыяктуу эле жөн эле жаштардын, мисалы үчүн, бир мектепте окугандардын группалары менен ошол ыйман сабактарына келип атат. Бул жерде чөйрөсүн гана эме кылбаса, адам бат эле бузуп кетет. Ошол себептен бизде ата бабалардын айткан сөз бар эмеспи? Жолдошуң ала карга болсо, жемишиң бок болот депчи. Ошол сыяктуу сөзсүз түрдө. Жосом сен досуңду айтмага, мен сенин ким экениңди айтам деген сыяктуу эле. Ошон үчүн чөйрөнү аябай жакшы тандаган билиш керек. Сонун эң маанилүүсү чөйрө экен, Чөйрө эң маанилүүсү чөйрө. Жакшы. Сиз сабактарыңызда айттыңыз эле, ыйман бир такта болсо, парыз намаздар ошол крепость, ошол дуалдары, анан сүннөттөр ошол жактагы дагы заборлор, анан нафил намаздар дагы ошону бир коргоп турган, сыртында дагы бир коргоо депчи, ыймандынчы. Анан чөйрөнү жакшы кармадык дедик эле. Ошол эле убакта биз ыйманыбызды да бир тамак жегенде эле руханиятыбызды тамактандырып турушубуз керек да. Мен мисалы үчүн жумушум көп, иштейм, ар кайсында проектлер менен жүрөм. Мен минимум мисалы үчүн калория 1500 калория алып турушум керек. Диний жактан минимум эмнелерди кылып турушум керек? Туура, диний жактан азык зат бизде моундай нерсе бар да, Төлөт. Тамак аш, мисалы үчүн тамак ашты биз күнүнө 3 маал жейбиз да. Завтрак, эртең мененки, анан обед, анан кечки тамак, ужин деген сыяктуу. Эгер ушул тамактын бирөөсүн ортодо калтырып койсок, нерв боло баштайбыз да. Бирок бул адамды баягы түздөн түз энергияга келтирип турган ушу ашказан болгондуктан биз буга мындай айтканда, орусча айтканда зависимый болуп калат экенбиз да бул нерсегечи. Биздин диний жактан азыктанууну чындыгында биз буга аябай сырткы көрүнүштөн жан дүйнөбүз оорукчан болуп турса да, сырткы келбетибиз физиологиялык жактан бул нерсени сезбегендиктен байкабай жүрө беребиз. Мисалы үчүн, жума намаздары жетиштүү болот негизи. Жума намаздарга баруу, ошол жерде мусулмандарды көрүү, ошол жерде мисалы үчүн мен даже Кыргызстанда дагы көп адамдардын баягы практикадан көргөнмүн. Жума намазына келген адамдар да аябай таасирленгендер бар да. Паланча деле келип, түгүнчө деле келет турбайбы? Паланча крутой деле келет турбайбы? Деген сыяктуу бир эме менен жума намаздары аябай азык бере турган нерсе негизи. Бирок кандай болбосун, мен ошол жумасына бир группага бир сабак өтүп атып, ушул нерсени айтам да. Ыйман деле бул ошол тамак аш сыяктуу эле адамга мындай энергия бере турган бир сабак. Буга жумасына бир жолу, жок дегенде бир жолу, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам убагында деле сахабалар мисалы үчүн күндө пайгамбарыбызды көрүп азык алып турган да, азыктанып энергия алып турган. Кээ бир убактарда пайгамбарыбыз көрбөй калса, же бир намазга барбай калса, бири-бирин көрүп туруп, кел бири-бирибиз менен 1 саат ыймандашалы дечи экен да. Пайгамбарыбыз бүгүн эмне деди? Мен кече келбей калдым эле, эмне деген болчу деп туруп, бири-бири менен ошол келгин, биз 1 саат ыймандашалы деп бири-бирин ошол ыйманга тартып экен. Ошол сыяктуу биз азык алып туруш үчүн өзүбүздү бул нерсеге эме кылышыбыз керек да, өзүбүздү аракет шыктандырышыбыз керек. Жок, бизге шыкты эч ким бир жактан келип берип койбойт. Мисалы үчүн мотивацияны бергенге аракет кылабыз, бирок адамдын өзүнүн ичинен да бул сезимдер келип, адам өзү мен канткенде жакшы адам болом. Биздин жашоодо негизи эле проблема биз канткенде оңолобуз деген проблема. Мына ушул подкасттарын тартып аткан сенин эмелериң, буга чейинки тартып аткандардын баары ошол адамдарды бир шыктандыруу, ойготуу, же мотивация берүү. Ошол себептен болуп аткандан кийин биздин жашообуз дагы ушул жолго түшүрүшүбүз керек да. Канткенде мен оңолом. Булардын артынан эмне деген том-том китептер чыгып атат, гезит, журналдар басылып атат. Адам алейхисаламдан баштап ушул кезге чейинки адам баласы чындыгында Куранда да ушундай эме келет, хадисте да келет, бул адам баласы өзү бузукулукка ой турган адам экен да. Биздин натурабыз, мындай айтканда биздин түзүлүшүбүз
бузукулукка жакын адамдарбыз негизичи. Ошон үчүн биз кичинекей кезден балдарга да тарбия берип атпайбыз да, мына оң колуң менен же кашыкты моундай карма, ручканы моундай карма, оң бутты кий деген сыяктуу, адамдар менен учурашканда салам бергенди үйрөткөн сыяктуу адам баласын биз балдарыбызды тарбияга келаткан сыяктуу адамдар жалпы эле ушул нерсеге муктажбыз. А эгер бир жерде бир коомдо бир же эки адам чыгып ошол коомду жакшылыкка үндөп жамандан кайтарган адам жок болуп калса, Аллах Таала Куранда айткан, мен асмандан жамгыр жааган сыяктуу балээлерди жаадырам деген экен да. Жок, тескерисинче ошол коомчулукта адамдар бузулуп кетип атканда бир же эки адам чыгып ошол коомду жакшылыкка үндөп жамандан кайтарса, ошолордун урматына ошол жерге Алла Таала мындай сакина, тынчтык берем деген да. Ошол себептен биз өзүбүздү кандай болбосун шыктандырыш керек. Ар тараптан. Мисалы үчүн кээ бир адамдар шыктанган нерседен кээ бир адамдар таң калышы мүмкүн да, эмне кереги бар депчи. Кээ бир акындыгы менен, мисалы Акбардын, Жеңишбек Алыкенин ырлары менен адамдар шыктанып атпайбы? Кээ бирлер динге ошонун эмеси менен киргендер болуп атат да. А кээ бирлер болсо жок, астагфирулла, бул нерсе болбойт деп туруп аны четке каккандар бар. Жок, мен только мындай кылам. Ошон үчүн адамдар ар түрдүү тараптан болбосун ошол диндин эшигине адамдарды киргизиш керек да. Мисалы үчүн динге кире турган шыктандыруучу жолдор, эшиктер көп болсо, бир эле эшикке каккылай бербестен башка эшиктерди издеш керек. Кээ бир адамдар үчүн сен кылып аткан нерсең балким туура эмес көрүнүшү мүмкүн да. Анан ал адам менен сен кечке эмне үчүн туура эмес кылып атасыз, болуп атат деген сыяктуу нерсе менен талашпай, жок, анын да оюн, анын да эмесин урматтай, сыйлай бериш керек. Биз мусулмандар ушунчалык деңгээлде азыр Чикагода да, Америкада көрүп атабыз. Мусулмандардын кээ бир өзүнүн кыргыздардын арасынан бири-бирин кидать этип кеткен, акчасын алып бербей койгон, Кыргызстанга акча жөнөткөндө тияктан Кыргызстандан алдап кеткендери, бул жактан мушташып жүргөндөрдү көрүп атып эле эми жакаңды кармайт экенсиң да. Мусулмандар ушунчалык деңгээлде түркөйлүктөбүз чындыгындачы. Азыркы убакта биздин бир аалым айткандай, муну Илон Маск сыяктуу дагы Facebook ким чыгарды эле? Зукерберг сыяктуу бир мусулман чыкпай атат дейт да. Моги деп сөймөй мен мол деп көрсөтө турган мусулман чыкпай атат дейт да. А илгери мындан мисалы үчүн ошол 10-кылымда пайгамбар өткөндөн кийин сахабалардан кийин табийиндердин убагында ушунчалык илим деңгээли көтөрүлгөндө биз башыбызда топубузду асманга ыргытып сүйүнө турган биздин ата бабаларыбыз илимдин туу жокусуна жеткен. Ошол убакта математика илимдеринин аталары деп туруп Аль-Хорезми мисалы үчүн Имам Рушд, булардын баары ошол мусулмандардан чыгып, математика, ошол геометрия, тригонометрия, тангенс, катангенстерди кайрадан иштеп чыккан мусулман ата бабаларыбыздан азыркы Европа таалим алган да. Ошол убакта хирургия илиминин мугалимдери деп туруп, ошол Абу Али ибн Сина, Имам Захрави деген чоң аалымдар өткөн. Булар имам деген ученый деген сөз да. Булар ошол кадимгидей эмелерди жактап чыккан да, илимдердин да азыркы тилмен айтканда магистратура, аспирантураларын жактап чыккан бул адамдарчы. Кийин булардан кийин 300 жылдан кийин, даже 400 жылдан кийин Европа через Испания, азыркы Испания, Андалусия болуп турган ошол жактан алып туруп, кийин биздикилер мындай айтканда чында артта калганбыз. Азыр ошол артта калгандын бир кесепетинен мен айтып кетчү бир эмем бар. Бул жакта жашап аткан биз кыргыздар ушунчалык деңгээлде местныйлар менен, жергиликтүү калк менен аябай мусулманчылыктын адеп аклагын ушунчалык көрсөтүшүбүз керек. Кээ бир адамдар мусулман деген ким дегенде террорист деп түшүнөт. Америкада өзгөчө ошондой экен. Көп жерде сурап эме кылсаң, мусулман ким? Террорист сразу. Себеби прессадан ушунчалык деңгээлде катуу антиреклама кеткен. Америкалыктар мусулман дегенде террорист түшүнөт да. Ошол себептен биз ушунчалык деңгээлде кошуналарыбыз менен чогуу иштеген американецтер болобу, жергиликтүү же башка улуттун же башка диндин улут эмелер болобу, өкүлдөр болобу, алар менен ушунчалык сонун мамиледе болуш керек. Эгер мусулмандардын башына бир жаман иш келчү болсо, мусулмандар террорист жаман дей турган болсо, ошол адамдар бизге ээ чыгыш керек да. Жок, булар андай эмес. Булар аябай жакшы адам деп туруп, ошолор ээ чыгыш керек. А биз болсо, мындай айтканда азыр айтып атпаймынбы? 2,5% эле мусулман экенбиз. Анын ичинен кыргыздар 0%ке да туура келбейт, негизи азбыз аябай. Ошондо да биз өзүбүздүн жалгыз менин колумдан эмне келе дебестен, биз өзүбүздү ошончолук деңгээлде бир адам болсо дагы мусулманчылыктын чыныгы бир баалуулуктарыбызды көрсөтүшү керек да. Башкаларга биз террорист эмеспиз. Биз аябай жакшы адамбыз.
пайгамбар айткан эмеспи хадисинде, бир мусулман ким деп сураганда, анын тилинен дагы, колунан дагы башка бирөө зыян тартпаган адам мусулман деген да. А биз болсо мусулманчылыкты такыр башка жактан издейбиз да. Мусулманчылыкты биз ибадат менен гана байланыштырып койгонбуз да. Өзү негизи дин бул ибадат менен эле байланып калган нерсе эмес. Бизде ушундай жалпы түшүнүк бар. Дин дегенде бир гана намаз, орозо, закат, ошолор деле түшүнүп калат. Жок, дин деген бул мындай айтканда бүтүндөй биздин жашоо дин экенин билиш керек да. Пайгамбардан сураганда, дин деген эмне дегенде, дин бул мамиле деген да. Карасаң да, мамиле бул дин. Ошол мамиледе кандай мамиле кылыш керек, мунун баары ушунчалык деңгээлде келген. Биз буларды ушунчалык өзүбүздүн жаш балдарга, окуучуларыбызга, адамдарга үйрөтүшүбүз керек. Адамдын характери эч өзгөрбөйт, бирок аны тарбия кылганга болот да. Тарбиялайбыз адам. Мисалы мен ушундаймын, мен бетке айтып салам, мен тигиндеймин, тарс турсмун деп туруп эле өзүбүздү эме кыла бербесек, жок, окуй кээ бир жерде айта турган нерсени айтпай турган жери келип калат. Бардык нерсени айта бербей турган жери келип калат. Ушундай нерсени биз сорттоп үйрөнгөндү билишибиз керек мусулмандар. Аябай сонун нерселерди, көптөгөн пункттарга эметип кеттиңиз. Ушу сиздин айткандардан кошуналар менен болгон мамиле, биздин жергиликтүү эл менен болгон мамиле айтылат эмеспи? Динде кошуналар дагы сурайт акыретте, эмне үчүн мага дин жөнүндө айтпадың депчи. Анан муну сабактарыңызда айттыңыз эле. Жакшы мамиле менен кылыш керек биринчи, ошондон кийин аны айтыш керек деп. Ошол жөнүндө бир айтып бере аласызбы? Бул биринчи суроо. Экинчиси болсо, бул жакта ушундай кээ бир мекендештерибизде ушундай бир түшүнүк бар экен. Бул жак мусулман эместердин өлкөсү, бул капырлардын өлкөсү. Бул жактан аренданы төлөбөй койсо эчтеке болбойт. Бул жактан машина алып карыз болуп кетип калса эчтеке болбойт деген дагы түшүнүк бар. Ушул эки нерсени кандай кылыш керек? Бул нерселер бизге деле жетип келип отурат. Сурагандар көп, аябай. Негизи кошуна жагына келгенде, утлубул жара каблад-дар деген да. Кошунаны көчүп барганга чейин кошунаңды танда деген да. Кошуна деген ушунчалык пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кошунанын акысы деп аябай көп айткандыктан, пайгамбар айткан экен да, Аллах Таала Жабраил периште келип кошунанын акысы жөнүндө ушунчалык мага көп айта бергендиктен, кошуна менен мураскор болуп калат окшойт дегенге чыгардым деген экен да. Кошунанын акысы ушунчалык бийик. А биз болсо кээде кошуналарды мындай айтканда адам катарда эле көрбөй коюш мүмкүн. Тоготпой, теңине албай койгон кошуналар бар. Ошон үчүн сен кандай болсоң, кошунаң да ошондой болот. Бир жерге бир окуя болгон экен, бир адам бир районго мындай кошуналарга келип, мен ушул жерден үй алат элем, бир үй сатылат экен да, үй алат элем, ушул жердин адамдары кандай десе, анан бир аксакал чыгыптыр дагы, сенин тиги жагыңдагы кошуналарың кандай болчу десе, аябай начар адамдар эле, бири-биринин артынан чукуп, ушундай бир жаман адамдар болчу, ошол жактан көчүп бул жака келейин деп атам десе, биякта эле ошондой деген экен да. Бияктын адамдары аябай жаман деп. Анан тиги кетиптир. Кийин дагы бирөө келиптир. Мен үйүмдү саттым тиги райондон, эми ушу силерге кошуна алып көчүп келейин деп атам. Бул жердин адамдары кандай деп сураса, дагы жанагы аксакал чыгып, тиги жак кандай болчу деп сураган экен. Тиги жак аябай сонун болчу. Тим эле биз бири-бириз менен сырдашат элек, кошуналар аябай жардам берет элек бири-бирибизге, жакшылык жаманатта чуркап келет элек десе, анда кош келдиң, бул жерде ошондой деген экен да. Сен кандай болсоң, кошунаң да ошондой. Ошол себептен биз кошуналарга чындыгында бул болгон окуялар бар чындыгындачы. Мисалы үчүн биздин ошол кийинки убакта мигранттар көп тарагандыктан Россияда, башка жактарда көп окуялар болуп келатат. Чындыгында мусулмандардан бирөө Европада түрктөр көп да. Түрктөр бир түрк ошол Германияга көчүп келип, миграциянан келип, анан ушунчалык өзүнүн кошуналык эмесин киргизген экен да, мындай акысын жакшы берген экен кошунасыначы. Ким бир убакта ошол эме болуп, мусулмандар террорист деп ошондой бир жалаалар жабылып, жанагы түрктү да келип ошол эме кылып аткан кезде кошунасы чыгыптыр да. Бул эч кандай террорист эмес депчи. Анда эгер силер муну террорист дей турган болсоңор, анда мен да террористмин деген экен да. Ошо мусулманчылыкты кабыл алган эмелер бар. Ошол себептен бул кошуналык эме, биз эми Америкада жашап атабыз, кааласаң каалабасаң кошуналар менен жашоого эмебиз бар, муктажбыз. Ошон үчүн кошуналар менен аябай жакшы мамиле кылыш керек.
аларды кандай болсун чайга чакырып алардын майрамдары менен куттукташ керек. Бизде ушунчалык кээде исламда ушунчалык тар түшүнүктөр бар да. Сен анын майрамы менен куттуктап көр, ал сенин майрамыңды сөзсүз куттуктайт. Сөзсүз куттуктайт. А биз болсо астагфирулла деп туруп, кокуй деп туруп кача беребиз да, бул капырлардыкы депчи. Эми жанагы экинчи эле эмеге өтсөк, бул жакта ушундай бир түшүнүк бар. Балдар келип жашап атат. Экинчиге өтөрдөн мурун устаз, кээ бир мусулмандар акыретте ушул кошунам менин жакам асылбасын деп динди айтып баштайт да. Танып тааныбай эле бир мамиленин бир уровенине жеткенге чейинчи. Кайсыл уровенден кийин мындай ошол диний нерсени айтып башташ керек? Бир улуу аалым айткан экен, ислам дини 10 бөлүккө бөлсөк, 10 бөлүктүн 1 бөлүгү гана айтуу деген экен да. Калган 9 бөлүгү жашап көрсөтүү, адам күзгү болуу деген экен. Ошол себептен мен ойлойм, ошол мусулманчылыктын мен өзүмдүн карыз эмемди айтып кетейин дегенге чейин сен тигинен сурата турганча деңгээлде жашап коюш керек да. Ушунчалык түз жүрүш керек, ушунчалык баягы кошунаң сенен аябай аман болгондугун билишиң керек. Ошондо керек болсо кошунаң өзү келип сенден сурайт да, бул сен кандай бул жүрүш турушуң мындай, сени бул дин ушундайбы, ал эмне болгон дин деп кошуна сураш керек бул нерсени. А жок, бизге дал бастап эле анан тиги мен эмемди кыяматта жакамды кармабасын, мен өзүм айтып коеюн деп туруп анан динни түшүндүрө баштаган болсо, тиги ал даяр эмес болушу мүмкүн да. Бул жакта бир окуя болгон экен. Бир бала Deliver'da иштеп жүргөн, Дордаштачы иштеп жүрүп, анан кийин илгеркирээк болгон окуялардан анан $8 алып бардым дейт тамактычы. $8 деди ошойт, анан алып барсам бир карыган кемпир экен дейт. Эшикти такылдасам кире бер дептир да. Анан аябай карыган кемпир экен. Анан кирдим, үйүнө кирсем, жана тамакты холодильникке коюп бер деп сураныптыр. Анан мейлем карыган кемпир экен деп кирип холодильникке коюп чыгып келатсам дейт, монтип калчылдап $8 көтөрүп келатат мага дейт. Араң басып анан кел, анан эми боорум эме болуп кетти дейт. Эми бала чагасы жок болсо, эми койчу $8 жөн эле коеюнчу деп. Ошо меримим келип кетти дагы дейт. Эми англисче билген бала экен. Ошо Кыргызстан үйрөнүп тил билип келген бала экен. Анан апа деп сүйлөдүм дейт. Апа, ушуну жөн эле коюңуз мен десе, жана эмнеге дейт экен, эмеге сен акыңды ал деп. Анан эми болгон $8, может сизге дагы керек болуп калар деп чыгып кетип алсам, кое тур деп айтты дейт да. Сен кандай баласың деп сурап, каяктан келдиң? Анан мен Кыргызстан десе билбейт экен. Анан кебетең караган, сен Кытайдансыңбы депти, же Кореядансыңбы дейт экен. Жок, мен Кыргызстандан десе билбейт экен. Анан акыры сен диниң эмне деп сураптыр. Анан мусулманмын десе, сен мусулмансыңбы деп отуруп алып турган жана кемпир аябай ыйлаптыр. Тиги бала айтат, ушундай корктум дейт. Кемпирдин ыйлаганын, боздоп ыйлаганын көрсөң дейт. Мен как будто азыр бул кемпир мындай өлүп калабы деп ойлодум дейт. Каяктан кирдим экен ушул үйгө, кирбей эле таштап кете бербептирмин деп ушунчалык өзүм кыжалат болуп, эшиктен акырын чыгып атсам, кое тур деп дагы неме үн катты дейт. Анан токтоп турсам, келди дагы, сен чын эле мусулмансыңбы деп сураптыр да. Ооба, мусулманмын десе, сен террорист эмессиңби дептир да. Мусулман дегенде сразу террорист түшүнөт атпайбы? Анан жок, мен террорист эмесмин, мен ушундай үй бүлөмдү багам деп иштеп атам, бала чакам бар, ушундай 2 балам бар, баарыбыз көчүп келгенбиз бияка, мен ушинтип кызмат кылып атам, аялым үйдө отурат, ал бул деп түшүндүрүп берсе, анан жанагы кемпир айтыптыр, мен сени мусулман экениңди билгенимде үйгө киргизбейт болчумун дептир. Карасаң, ушунчалык деңгээлде. Анан жанагы бала да түшүндүрүп бердим дейт, мусулман өзү террорист эмес деп түшүндүрүп берсем, анан жанагы аял аябай таасирленип калды дейт. Болду, карасаң, бул бир эле таасирленген бүттү. Эми ошол кемпир деп коелу, мисалы үчүн башка бир мусулманды көрүп, дагы бир ушундай нерсе болсо, ал кемпир уже жетиштүү болот да бул нерсе. Демек мусулмандар адамдар турбайбы деп ойлонот да. Ошол. Эми жанагы эле айтып аткан нерселер кээ бир мусулмандардын, мен өзүмө да телефон чалып сурагандар болду да. Ушинтип намаз окуган, таксырлар деди, сакал койгон деди, мындайча айтканда 5 убак намазга бекем таксырлар деди. 3 айлык квартплатаны төлөбөй чыгып кетти деди. Буларга боло берет, төлөбөсөк боло берет депчи. Булар тескерисинче, буларга төлөгөн бир мусулмандын акысына киргенден көрө булардын акысына кирген дагы көбүрөөк. Кыямат күнүндө дейт, мусулманга акысы өтөйт го, өтөгөн кезде балким жеңил болушу мүмкүн дейт да. Балким кечириши мүмкүн дейт да. Кабырдык өтө оор болот. Себеби кабырда ыйманы жок. Ал ошол ыйманды толукташ үчүн бүтүндөй
акысын талап кылат да. Жок, эч кандай мээрим ал жерде жок болот. Биздин да акысын талап кылат. Бул өтө туура эмес, аябай тар түшүнүк. Эгер уккандар болуп калса, бул нерсеге ата аябай көңүл бургула. Эгер бир мусулмандын бир нерсесин уурдаганга караганда кабырдыкын уурдаган андан 2 эсе оор деп айтам да. Эми уурлук өзү туура эмес нерсе. Бир мусулманга жалган айткандан көрө кабырга жалган айткан андан да оорураак күнөө деп айтам. Ошон үчүн биз жок, бул нерседен аябай абайлашыбыз керек. Себеби бул нерселер көп экен. Квартплатаны төлөбөй кеткендер, ошол анча мынча магазиндерден төлөп алып кеткендер болот экен. Эми илгерчилик балким бар экен да ушундайларчы. Эми баары эмес, конечно. Албетте биздикилер ата эненин таалим тарбиясын көргөн, биздин менталитет башкача, биздин психология башкача. Чындыгында бул нерсенин Кудайдан коркпосо дагы адам акысынан корккондар бар. Ошол себептен эми мындай адамдар бар экен. Ошол себептен эгер ушундай түшүнүктүү адамдар болуп калса, анда бул нерсени тезирээк токтотуш керек. Тезирээк токтотуп, бул дүйнөдө жүргөн кезде эмени алып коюш керек. Акысын кайра берип коюш керек да. Тияка эч кандай бир жол калтырбаш керек, таштап койгонго чакырат экен. Аябай сонун, чоң рахмат. Келип барып эле кайра билим алганга, илим алганга, өзүңдүн ыйманыңды өнүктүргөнгө келип такалат экен баардык нерсе келип элечи. Анан жанагы нерселердин акы маселеси боюнча дагы бир туура эмес түшүнүктөрдөн бар экен. Бул жака келип мен кредитный историямды көтөрүп, чоң суммада кредит алып, алчуумду алып Кыргызстанга кетип калам деп, банктан кредит алып Кыргызстанга кетип калса, кимдин акысына кирет? Анда 350 миллион населениянын акысына кирет. 350 миллион адамдын акысына кирет. Бир адамдын эмес, 350 миллиондун акысына кирет. Америка калкынын акысына кирет. Америка калкынын акысына кирет. Эми ал акча деле баары бир ырыскы болбосо керек ал нерседе. Ал деле буйруп кандай десем, жуг үйбөсө керек ал нерседе. Ал адам, ошону алган адам деле ушул акчаны иштетип аткан кезде деле мындай ойлонот да баары бирчи. Туура эмес экендигин көрүп турат, билип турат. Ойлонуп ошо жеген аш болбойт да. Башка бир нерсе, мисалы үчүн бир күнөө кыла берсең, же болбосо 5 маал намаз окусаң, мисалы үчүн бир күн багымдат намазын качырсаң, жаман болосуң, кыжалат болосуң. 2 күн качырсаң, бир аз азыраак кыжалат болосуң. Анан бир канча күндөн кийин багымдатка турбай алган бир жеңил эле, көнүмүш эле нерсе болуп калышы мүмкүн. Же болбосо 5 маал намаз ошентип 4 маал, анан 5 маал намазды окубай калсаң, башында кыжалат болуп, жүрөгүңдө өйкөп, андай бир канча убакыттан кийин жүрөгүңдө да өйкөбөй калышы мүмкүн да. Анан бир адам намазын таштап койгон болсо, же күнөө иштерди кылып аткан болсо, көнүмүш адатка келген болсо, бирок кайра 5 маал намазын тургузгусу келсе, эмне кылышы керек? Бул нерсе бир эле намаз эмес, бул керек болсо ошо күнөө иштердин баары ушундай. Негизи эле күнөө иштерди шайтан ошо ушунчалык келип адамга азгырык берет. Мунун жанында ошо зина деле ушундай, уурулук деле ушундай, калп сүйлөгөн деле ушундай. Адам бир калп сүйлөйт, эчтеке болбойт, зато жумушу бүтөт. Экинчи жолу калп сүйлөйт, мындай жүрөктөн бир аз кыжалат болот. Экинчи калп сүйлөйт, бир аз ошо жана сен айткандай уурулук деле ошондой, бир кичинекей алып көрөт, пайдасыз келет. Анан кайра бир уурдап көрөт, ошентип бул нерсеге акырын көнө баштайт да. Баардык нерсе ошондой. Кыжалатчылык деле ошондон акырын жоголо баштайт. Намаз деле ошондой. Намаз деле ошол, мисалы үчүн, эми багымдат намазы калып кетип атат. Негизи намаздардын калып кетиши бул естественный эле нерсе. Болот бул нерсечи. Болот. Мисалы үчүн ошол бир намаздын калып кетсе кыжалат болуу бул ыймандан. Кыжалат болуп, анан ошол нерсени кайрадан тургузуш керек. Бул айтып атпаймынбы, эгер сен качан жалгыз калчу болсоң, сөзсүз сенин шеригиң шайтан болот. Ошон үчүн сен өзүңдү мындай ачканда зордоп, кыйнап, ошол намаз окуган чөйрө, же болбосо бир мындай элге жерге кызмат кылайын деген бир чөйрөдөгү балдарга эме достошконго аракет кылыш керек да. Бул ошол керексе балдарыбызга да дос таап бериш керек да. Ата эненин милдети балдарга дос таап бериш керек деген бир эмеси бар. Өзү уже зрелый адам болгон, чоң киши болгондон кийин өзүгө өзү дос чөйрө издешиш керек да. Сенин нафсиңе жаккан эмес, сенин жан дүйнөңө жаккан дос издешиш керек. Булардын баары ошол. Бир достор бар дейт, адамды ошол Аллахты эстетип турган достор бар дейт
да. Кээ бир достор бар дейт, ага күнөө иш тартуулап турган достор бар дейт. Ошон үчүн бул дос жана адамды ушунчалык деңгээлде жашоосун же бейишке алып барат, же тозокко алып бара турган эле чөйрө да. Чөйрөнү эме кылыш керек, тандаш керек. Чоң рахмат. Балдардын милдети жөнүндө айтып калдыңыз. Балдарга жакшы бир достук алып берүү ата эненин милдети. Дагы кандай милдети бар атанын, апанын милдеттеринен? Милдеттер негизи аябай көп. Мен анын бирөөсүн эле айтып өттүм. Негизи перзент деген бул ким? Перзент дегенди Алла Таала тарабынан бир күйөө менен келинчегине, мындай айтканда бир үй бүлөгө белек катары ошонун сыноосу, мындай айтканда сыноо катары берилген бир апапакай бир барак да. Бул перзент төрөлгөндө насип болуп аталык жана энелик бир статус берилгенден кийин буларга уже чоң бир милдет, жоопкерчилик жүктөлөт. Анан эне, анан ата өзүнүн канчалык деңгээлде кругозору, мындай айтканда канчалык деңгээлде грамотность деп коет, канчалык деңгээлде билим, ошо өзүнүн жетишкендиги канчалык деңгээли бар экенин балдарына бере баштайт. Бул деген ушул апа-бак баракка сүрөт тарта баштайт дегенде да. Биз балдарды ошентип апа-бак барак булгаган сыяктуу балдардын тарбиясын дагы биз эме кылабыз да. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан хадисинде куллу маулудин юладу ала фитра. Ар бир жаш наристе мындай бир фитратта төрөлөт дейт, таза Аллах тааныган бир фитратта төрөлөт. Сумма абаваху юхаввидани ва юнассирани, кийин анын ата энеси же еврей кылып, же христиан кылып, же мусулман кылып тарбиялат дейт. Ошол себептен ар бир бала үчүн дейт, ата эненин тутунган дини негизги роль ойноп турат да. Карасаңар, мусулман балдар мусулман болот, еврейлердин балдары еврей, христиан балдар христиан. Ошон үчүн ата эненин тутунган дини бала үчүн чоң роль ойнойт. Биздин тутунган динибиз ата эненин эмеси баласына болгон прямой өтөт да. Акыл эси жеткенге чейинки аралыкта кандай тарбия берүү ошо өтө маанилүү. Анан милдеттери дегенде негизги милдеттер бар. Мисалы үчүн бир хикая, окуя айтып өтөйүн. Эменин убагында Умар радиаллаху анхунун убагында, Умар бул пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын экинчи халифасы, билесиң, ислам динindеги экинчи Умар Фарук деп, адилеттүү Умар деген лакап менен тааныган, ушунчалык исламдагы уурду өтө бийик адам. Ушул адамдын убагында бир ата келет экен да, Умарга эме кылат экен да, мындай арызданат экен да, менин балам ушундай чоңоюп калды, анан эч мындай айтканды кылбай атат, аябай мындай бейбаш болуп чоңойду. Ошого бир мындай бир кеңеш кеп, кеңешиңди берип койчу деп суранам десе, макул, алып кел балаң дейт. Баласы келсе, баласы мындай зыңкыйган чоң жигит экен да. Ане балакай дептир, сен эмне үчүн ата энең айтканын кылбай атасың десе, анан ошол жерде бала сураптыр, эй Умар, мусулмандардын падышасы дептир да. Ата энеде балдардын акылары барбы дептир да. Эми балдарда ата эненин акысы көп да. Самый святой, айтканда Алла Таала менен пайгамбардан кийинки эң ыйык заттар бул ата эне эмеспи деп ошол нотация окуп эме кылган экен. Ошол сыяктуу эле дептир, балдардын акылары барбы деген экен да. Ооба бар дептир. Эмне акылар десе, 4 акы деген экен эң биринчи а дегенде. Бул эми бир ошол хадистен келген эме. Биринчиси, сен келечектеги, бул бойдок балдарга да, сен келечектеги балдарыңдын энесин тандоодо балдардын акысы бар дейт да. Биринчи эне тандоодо сен балдарыңа жооп бересиң. Экинчиси ат коюу, балдардын атын коюуда бизде ушундай нерсе бар да, тай атасы койсун, тай энеси. Мен ушуларга ар дайым айтам. Чоң атасы койсун, чоң энеси, эми силердин очередиңер эми тай атасы койсун депчи. Жок, сен кыяматта балаңдын атына сен жооп бересиң. Ата эне коюш керек. Эми кээде баягы улуу урматтап бизде сыйлап эме кылат, бирок анда деле кеңешиш керек. Себеби кээ бир эмелер боюнча адам баласынын аты да өзүнүн жашоосундагы бактылуулук же бакытсыздыкка аттын да таасири бар деп окумуштуулар айткан да. Эми бул канчалык деңгээлде эмес, бирок китептерде жазылган. Анан ушул ат коюу, үчүнчүсү Аллахты, пайгамбарды таанытып дейт. Билим берүү. Карасаң, төртүнчүсү бойго жеткенде жакшынакай жер менен кудалашуу дейт да. Ошо 4 нерсе бар дегенде, эй Умар деген экен, мол мен ата экем дептир, ушу 4өөнүн бирөөсүн да кылган жок дептир да. Кандайча десе, мен дептир өзүнүн апасы, эми эч ким өзүнүн апасы боюнча арызданбайт, бирок эми жашоодо болот экен. Менин апам паланча деген
кайырдин мындай айтканда мусулман эмес бирөөнүн кызы. Бир ушундай кара түстөгү мындай айтканда кара адам болгон экен. Таятасынан мындай эл жийиркенген адам болгон экен да, мындай айтканда коомчулукта болот экен да. Ошонун кызы. То есть мындай айтканда мен паланчы мени энем деп айткандан уяла турган аял экен да. Биринчи ушул. Экинчиси дептир менин атым арабча жуял деген экен да. Бул деген кара курт деген, же кара жөргөмүш деген билдирет экен да. Төрөлгөндө мен бизде кыргыздарда болгон экен, көзгө неме көрсө, балта көрсө, балтабай, теше көрсө, тешебай деген сыяктуу коюп койгон деп угабыз го. Ошентип кара жөргөмүш коюптур да. Үчүнчүсү, мен Аллахты, пайгамбарды тааныбайм дептир. Окуганды, жазганды билбеймин. Талим, тарбия, илим нөл, эчтеке жок. Төртүнчүсү, мынакей мен ушундай возрастка жетип отурам, жашка, бирок ата-энемдин мени үйлөндүргөнгө булардын эч кандай эмесине жок дептир да, мындай акылында жок деген экен. Баланын акылын көрүп туруп, Умар атаке деген экен, атасына кайрылып, балаң сага жамандык кылганга чейин сен балаңа зулумдук кылыпсың деген экен да. Ошол сыяктуу кээ бир милдеттер бар. Ушул милдеттерди биз балдарыбызга биринчи беришибиз керек. Анан балдарды кийин ошо чоңойгондон кийин балдардан да ала турган убакыт келет го. Анан ошолорду алганды күтүшүбүз керек да. Мисалы үчүн эң биринчи милдет жанагы өзүңө келинчек жубай тандоо. Жубай тандаганда сен балдарыңдын акысына кирип атасың да. Пайгамбар айткан, жубай тандоодо 4 нерсеге каралат деген, сулуулугуна, сулуулук эми келбетине дейт, өңтүсүнө каралат, сөзсүз каралат дейт бул. Экинчи ошо кайын журтунун байлык, мансап, ата теги, үчүнчүсү, төртүнчүсү ыйманы. Үйлөнүп аткан жаш жигит сен ыйманына, төртүнчүсүнө карагын деген да. Ошол ыйманы болсо калганы баары өзү келет деп. Ошол сыяктуу сенин келечектеги балаң кимдин жатынында чоңойот деген. Түздөн түз айткан бул нерсени. Жатын деген нерсе дагы бул баланын өрчүшүнө эң чоң бир эме боло турган жер болуп атпайбы? Жатыны таза аялдар деп коет экен кээ бир эмелерде. Булардын жатыны бузук деген сөздөр бар экен кыргыздардачы. Мен угулап таң калгам. Эми биз аны, в общем, тандоо эмес укугун эркектерге бергенден кийин эркектер тандагандан мындай жаңылбаганга аракет кылыш керек экен. Кандай болбосун баягы сен пейлиңе жараша, сен ички жан дүйнөңө жараша келинчегиң болуп калат негизи. Кандай болбосун биз ошо ыйман жагына карап, акыл эсти жүгүртүп, кээде жаш балдар кызуу кандуулук алдырып, келбетине карап, жерине карап, балким же прокурордун кызы, акимдин кызы экен, байдын кызы экен деп балким ошол жактарына карап кызыгышы мүмкүн, бирок алар өтүп кетүүчү нерсе да. Бир канча убакыттан кийин ошолордун бирөөсү да калбай калат дагы, ушул ыйманы негизги ролду ойноп калат да. Ошолордун баары сулуулугу, байлыгы, мансаптары бүт баары жок болгондон кийинки төртүнчүсү да жок болуп калчу болсо, анда сенин жашооң уже бүтүндөй куурадың да жашоодочу. Анан экинчи жана эле айтып өткөндөй, балдарга уже төрөлгөндөн кийин азан чакырып ат коюу ата-эненин милдети. Аларга жакшынакай ат коюу керек. Ат коюунун негизги эмелери сенин балаң чоңойгондо өзүнүн атын, мен атымды ушинтип койгон үчүн мен нааразымын дебеш керек да. Же болбосо анын мааниси жакшы болуш керек. Албетте эле биздин илгерки убактарда ошол мисалы үчүн Союзга тиешелүү аттарды коюп койгон да, Союзбек деген сыяктуу ошого окшогон аттарды өзгөртүш керек. Негизи өзгөртүш керек, мааниси туура эмес аттарды. Биздикилер сүннөт деп туруп эле жакшынакай аттарды өзгөртүп берет. Жок, азан чакырылып айтылган аттар өзгөртүлбөйт. Себеби ал кыяматта ар бир адам өзүнүн аты менен чакырылат дейт да. Даже керек болсо аттарды периштелер коет деп да пайгамбар айткан экен. Себеби периште сен кулагыңа келип фысылдайт да мындай. Сен балаң атын Саид койгун депчи. Сага Саид деген ат жагат. Самир деген ат жагат дагы. Ошону коесуң да. Анан кийин ошо периштелер келип сенин кулагыңа шыбырагандан кийин сага ушул нерсе жага баштайт да. Ошон үчүн аттарды периштелер коет дейт. Кандай болбосун баягы мааниси таза аттар болуш керек. Пайгамбарыбыз керек болсо ошол балдарыңардын атын улуу пайгамбарлардын аттары менен, улуу инсандардын аттары менен атагыла деген. Мисалы үчүн кыяматта адамдардын ар бир адам аты менен чакырылат деген да, аты менен. Мисалы үчүн Умар деп Умарга ошон улуу инсан чакырганда бүтүндөй Умар аттуулар ордунан турат дейт. Абу Бакыр деп чакырганда Али деп. Ошон үчүн балдарды улуу инсандар менен атагыла деп атат. Керек болсо мисалы үчүн биз эмне болбосун Исхак Разаковдун атынан Төлөгөн Казымбеков деп, мисалы үчүн Жусуп Абдрахманов дегендердин аттарынан койгон ошол Кыргызстанды түптөгөн аталарыбыз да буларчы. Булардын деген ошончолук
эрдигин мен азыр мындай элестете албаймын да. Эмне деген эрдик кылып туруп бир мамлекет түптөп койгон да. Чаржайыт болгон кыргыздарды бириктирген да. Тет жактан Алтайдан келген, түштүктөн болгон бириктирип туруп мамлекет кылып койгон биздин аталарыбыз болгон. Ошолордун аттары менен эмне үчүн атабашыбыз керек балдарыбызды? Албетте мындай динге кирип кетпейли десекчи, жөн кыргыздын ошо аталарыбыз менен. Ошол сыяктуу андан кийин карасаң, балдарга адалдан болгон ырыскы алып келип берүү дагы биздин милдет, ата эненин милдети. Эмизүү, таза сүт менен эмизүү, энени карап, эненен сүт чыгып, ошо балага бара турган бир негизги азык. Балдарыңды дейт, сен арам тамак менен бакканга сен акың жок дейт. Себеби бала сенин мындай биологический балаң да. Эгер биологический эле балаң болбосо, эч ким эмес дейт мындайча айтканда. Ал Кудай Таала ошону жарата турган бир зат. Ал сенден жаралып калды. Ошол өзүнчө бир боло турган бир затка сен арам тамак, арам жол менен алып келип берген тамакты бергенге сен эч кандай акың жок дейт. Кыяматта ушунчалык жаман мунун эмеси бар. Ошол эле сыяктуу анан эң чоң дагы маселелерден бирөөсү балдарга илим үйрөтүү, таалим тарбия берүү. Эч бир ата эне баласына жакшы таалим тарбия бергенден чоң мурас таштай албайт деген пайгамбарыбыз. Миллиондогон акчаларың калса деле, тиги атанын байлыгы балага эч кандай жарап бербейт да. Ошон үчүн таалим тарбия таштагандан чоң мурас жок деді. Мурас деген бул байлык да. Ошо таалим тарбия эң чоң мурас. Ошон үчүн биз балдарга кичинекей кезден таалим тарбиянын баш эмнеде турат дегенде, тамак жегенде бисмиллах деп үйрөтүп, тамак жеп бүткөндөн кийин алхамдулилля дегенди үйрөткөн бул эң чоң таалим тарбия, илим ушул экен да. Кудай Таалага шүгүрчүлүктөрдү айтып, бисмиллахтан баштаган менен анан кийин балдарды өзү колунан келбеген нерселерге зордоп жумшабагыла деген. Жок, колунан келген нерсени кылсын. Ошол эле убакта балдарды ушунчалык көп сүйүп, көп өпкүлөдү. Балдарга сен керек болсо күндө жакшы көргөндүгүң жөнүндө айтып тур дейт да. Мен сени жакшы көрөм, мен сени сүйөм деп кучактап, ушунчалык деңгээлде пайгамбарыбыз айткан, балдарга кучактагыла, өпкүлө, алардын ичине мээримдүүлүктү толтуруп сагыла деген да. Мээримдүүлүктү толтуруп койгула. Кийин ал балагатка жетип чоң киши болуп сен алдан күчтөн тайгандан кийин ошол мээрими ашып ташып чыксын деген. Эгер балага мээримди ичине толтура алган эмес болсоң, бала да мээримсиз болуп калат. Ата эне болгон мээрими жок болот. Илгери пайгамбарыбыздын убагында ошол неберелерин кучактап өп, ушунчалык жыттап сүйүп отурса, талаадан келген жанагы бедуин деп коет го, ошондой исламды кабыл алган арабтар келип көрүп аябай таң калат да. Силер балдарыңарды өбөсүңөрбү деген да. Анан алар да балдарды өп эме кылуу мындай эме болгон да. Алардын үрп адатында туура эмес эсептелген да. Бизде деле илгери ушундай болгон экен, баягы ата энелердин көзүнчө балдарын өбөй алчу эмес экен да, биздин аталарыбызчы. Себеби чоң ата чоң энелерибиз көрүп ой деп эме кылчу экен да. Уят болгон экен да, эч өппөчү экен да. Анан биздин убакта азыр көз көрсөтүп эле кучактап өбө берет го. Ошондон пайгамбарыбыз өп жыттап сүйөбүз десе, бизде уят деген экен да. Өппөйбүз десе, Аллах Таала силердин жүрөгүңөргө мээрим берген эмес болсо мен эмне кылайын деген экен да пайгамбар. Ошого окшоп балдарды ушунчалык деңгээлде көп сүйүп, өзүңдү жакшы көргөнүңдү сездирип, сен атасың, ага ушунчалык артында бир жоодой болгон ата тургандыгын сездирип, ошондой таалим тарбия бериш керек. Кээ бир аалымдардын айткан нерсеси бар. Кээ бир нерселерди балдардын көзүнчө, мисалы үчүн, балдардын көзүнчө ата эне эч качан урушпаш керек дейт да. Бири-бирин кемсип, сен тигиндейсиң, сен мындайсың деп бири-бирин ата эне эч качан балдардын көзүнчө ушул эмени кылбасын дейт да. Балдарга терс таасын тийгизе турган. Андан экинчи бир нерсе, балдарды эч качан бири-бири менен салыштырбагыла дейт. Бир туугандар бири-бири менен же башка бирөө менен салыштырбагыла. Эми биз салыштырып эле чоңойдук, фаланчанын баласы тигинтип атат, сен жатасың уктап, кокуй тиги малга чыгып кетти, малдан келди, чөбүн ооруп келди депчи. Эми бизге деле канчалык деңгээлибиз бар, канчалык тарбиялык, эми бир Аллахка маалым. Биз мындан кийин балдарды мындай бири-бири менен дагы, анан башка бирөө менен да салыштырбаш керек. Бул эң өтө чоң каталык экен. Керек болсо сен өзүң да бирөө менен салыштырбашың керек. Ошол сыяктуу балдарды деле, мисалы үчүн балдарды бири-бирине, биз бирөөлөргө айтсак, менде эки балам бар, эки башка деп бирөөлөргө айта беребиз. Бирок өздөрүнө салыштырып, тиги мындай, анан сен мындайсың дебеш керек. Кимин күчтүүрөксүң дегенде эле салыштырууга керек да. Жок, эми ал башкача ниетте болушу мүмкүн. Анан мындай, тиги мындай, анан сен мындайсың деп
жетишкендиктерин сенин тигинин жетишпегендиктерин салыштырбаш керек экен да. Андан кийинки бир эме балдарды баягы мындай шартка жараша сүйүү, сен мындай кылсаң мен сени жакшы көрөм деген сыяктуу бир шарттарды да койбош керек экен да. Бала, значит мен ушул нерсени кылсам гана атам мени жакшы көрөт экен, анда жакшы көрбөй калат деген сразу негатив сезимдер келет. Андан кийин дагы мындай эмеден окудум да, ложная информация дейт, ошондойлорду бере бербеш керек дейт. Мисалы үчүн бала ыйлап атса, эркек бала, эми муну мен деле кылып келгенмин да, мен балам ыйлап атса эркектер ыйлабайт деген бул өтө чоң жаңылыштык экен. Мен деле кээде балам ыйлап калса, эркектер ыйлабайт да, сен эркексиң го десең, балаң бакшы ушундай ый келет, көздөн жаш чыгып атат, мен азыр аябай боорум ооруйт ошол нерсегечи. Аны таштап кой, ыйласын дейт да, ыйласын. Эркектер ыйлабайт деп туруп биз кээде зордук менен эме кылабыз да. Ошондо эркектер чын ыйлабайт турбайбы, анан ал ыйлабайт, токтолуп калат го. Өтө чоң жаңылыштык дейт да. Ушул нерсени жок, ал ыйласын. Ыйлаган убакыты келгенде ыйлап ошо өзүнүн эмесин, сезимдерин чыгарыш керек. Анан ошол убакта анан баланы көзүнчө кемчиликтерин айта бербеш керек. Сен семизсиң, сен тамак көп жейсиң, семизсиң. Андан көрө давай тренировка кыл депчи. Ошо кемчиликтерин айта, бул сен калпчысың, сен ушуна уктай бересиң, сен колуңан иште, сен лохсуң, колуңан эч нерсе келбейт, тетигин кара деген сыяктуу нерселер балдарды ушунчалык негатив сезимдерин көтөрөт экен, козгойт экен да. Анан баланын деп атат, ошол аябай сонун жазыптыр ушул устаздын китебинде. Баланын келечегине сен балта чаптың дейт, баланын келечегин өлтүрдүң дейт. Бала чоңойгондон кийин уже анын келечеги өлдү, бүттү, ал начар бала болуп чоңойду, уже ата эненин да өлгөнү ошол дейт да. Баланын дейт начар тарбия менен чоңойгону, экинчиден ата эненин өлүмү да ошо менен эле бир дейт да. Конечно, балаң жакшы чыкса бараалдуу болосуң да, балаң күйдүрүк болсо ата эне шору куруйт эмеспи? Ошон үчүн балдарга тарбия берген бул мындайча айтканда бул өтө чоң эрдик. Биздикилер мисалы үчүн карасаңар азыр эмеде жашап аткан коомчулукта балдарды коомчулуктун агымына салып берип койгонбуз да. Айрыкча Америкада, көрүп алып мындай Америкада төрөлүп өскөн балдарды мен көрүп алып туруп ушундай кейип атам. Себеби биз кээде бияк Америка деп туруп өзүбүздө мына расслабухага коюп атабыз да. Бияк Америка. Балдар мектепке барып келет, англисче сүйлөгөнүнө сүйүнүп, аны мен практика кылам деп атып, анын биротоло тилин унуттуруп, балаң кыргызча түшүнөт, бирок сүйлөй албайт деген сагымда фахырланасың да, мындай. Мактанасың да. Бул уже жоготуу да. Өз бытыкы гана кыргызбыз. Байкуш жоголуп кетип аткан улуттун арасындабыз. Анан кайра келип тиги орусча сүйлөп атса сүйүнүп, Бишкектеги болгон нерселер. Англисче сүйлөп атса сүйүнүп отуруп, балдарды дейт устаздын эмесинде жазган китебинде, балдарды дейт жашоонун шары аккан агымына салып берип деп, кээде көзүбүз менен ымдайбыз дейт да, ушул жак кете бер, кошул депчи. Балдарыбыздын дискотекага барбай калганы сен үчүн проблема болуп калат дейт. Эмне үчүн менин балам дискотекага барбай атат? Чоңоюп калды го. Балаңдан сигареттин, пивонун жыты келбей турса кыжалат болгон ата энелер болот деп аткан да. Коомчулукта болуп атат азыр бул нерсечи, карасаң. Ошон үчүн балдардын тарбиясына келгенде бул ата эненин балдарга болгон акыларында өтө кылдат мамиле. Мисалы үчүн, естественный нерсе балдарды белек берүү. Белек берүүдө дагы дейт, эгер балдарым көп болсо, ошолорду эме кылба дейт да. Сен жакшы окусаң сага берем. Сен 3 алып келдиң, сага жокпу. Сен 5 алып келдиң, кел. Деген нерсени токтоткула деп атат. Бул менин да катачылыгым. Мен чоң балдарым ошентип тарбиялаганмын да. Акырын подпольно, мисалы үчүн балдарымдын бирөөсү аябай тил алжак болуп чыгат да. Бирөөсү айтканды кылбай тентек болот, бирөөсү келет кийимдерин бүктөп коюп, порядка, бүт жагы порядка. Ошо сүйкүмдүү болгондон жакшы көрөсүң да, акырын тиги көрсөтпөй бересиң. Бул дейт ошо эки баланын ортосунда душмандыкты сен кылып атасың дейт да. Жана Юсуф алейхисаламдын окуясы бар эмеспи? Юсуф алейхисаламдын окуясында ошо атасынын Юсуф алейхисаламды көбүрөөк сүйгөндүгүнү чоң балдары эмне кылган, душман кылып туруп өлтүргөнгө чыгарып атпайбы? Өлтүрөбүз деп. Балдарды белек берүүдө бул да болгон окуя. Нуъман ибн Башир деген чоң сахаба өткөн да. Нуъман ибн Башир айтып атат, мен кичинекей кезимде мен атам колумдан жете эле пайгамбарга алып келип, "Я Расулаллах, Аллахтын элчиси, мен ушул баламды аябай жакшы көрөм." Себеби ушундай акылдуу бала болгон да алчы. Ушул баламды аябай жакшы көрөм даган, ушул балама өзүнчө бир кызматчы берип атам дептир да. Бирок ошол эле убакта анын көп бир туугандары болгон дейт. Пайгамбар айтыптыр,
Башка балдарыңа дагы кызматчы бердиңби десе, жок, мен ушул баламды берип атам. Эмне үчүн? Ушул баламды көбүрөөк жакшы көрөм деген экен да. Кээ бир риваяттар боюнча ошо бир кызматчы деп келет, башка бир хадисте эме деп келет экен. Мен ушул балама мурасымдын көбүрөөк бөлүгүн ушул балама калтырам. Тигилергечи? Жок, тигилерге караганда ушул балам жакшыраак деген экен. Анан пайгамбар айтыптыр. Ал сен каалайсыңбы дептир. Ушул эле балаң сени аябай жакшы көрсүн дагы, тиги балдарың жакшы көрбөй эле койсун сени дептир да. Жок, андай эмес. Бүт баары мени тегиз жакшы көрсүн каалайм. Анда мурасыңды тегиз бөл деген экен да. Кудайдан корк депчи. Ошондо жанагы Нуъман ибн Башир өзү айтып атат, чоңойгондо айтып атат бул хадисте. Атам бүтүндөй эмени тегиз бөлүп берди деген экен да, эмени, мурасты. Ошол сыяктуу эле дагы бир элементарный нерсе оюнчуктар. Оюнчук ойноо дейт. Оюн ойноо баланын табияттагы эмеси экен да, сезимдери экен. Карасаңар, балдар оюн карак болот го. Балдар отуруп китеп окубайт, балдар жумуш кылбайт, алар ойнойт, кечки ойнойт, досторун чогултат, оюнчук. Кичинекей кыздар кукла менен ойнойт, келечекте эне болот, балдар машина айдайт, жумуштан келет, продукт алып келдим деген сөздөрдү угасың. Биз кээде ата-энелер балдардын ойной турган эмесине көңүл бурбайбыз да. Аларды бир нерсе менен алакта болуп турсун, мен сериалымды көрүп алайын, алар эме кылсын, мен сабагымды окуп алайын, мындай айтканда бир нерсе менен алек болуп турган эле нерсени түшүнөбүз. Жок, устаздар айтып атат, оюнчук дейт, балдардын келечекте тарбия таалим бере турган эң чоң мындай эмне дейт, мындай фактор, прибор дейт да. Балдардын келечектеги таалим тарбия бере турган чоң прибор бул оюнчук дейт. Ошон үчүн ата-эне баланын дейт, ойногон оюнуна да көңүл буруш керек дейт да. Баланын ойной турган убактысына көңүл буруш керек дейт. Себеби оюнчуктар менен балдар бири-бири менен коммуникацияны үйрөнөт дейт. Бири-бири менен көмөктөшүүнү, жардам берүүнү, тил табышып кетүүнү оюнчуктар аркылуу үйрөнөт дейт да. Буга көңүл бурбайбыз чындыгында, көңүл бурбайбыз. Эми биякта Америкада башкачараак экен, бир комната полный игрушка оюнчук. Анын керектүүсү да керексиз да, бирок ата-эне ошону канчалык деңгээлде балага таалим тарбия бере турган жагына да көңүл буруш керек да. Карап, көрүп, бул оюнчук эме кылат. Анан кийин дагы бир балдардын акысына кире турган нерселерден дагы бирөө бар. Акылыма келип атат ушул нерсе. Балдардын келечегине балдарды тилдеп каргап урушуу бар го. Ата-эне бул естественно эле нерсе, биздин кыргыздарда өлүгүн көрөйүн деп ата-энелер, апаларыбыз аталары катуу сөккөндөр бар, жана уян сөздөр менен сөккөндөр бар. Бул ушунчалык баланын келечекте бактысына мындай беддуа болот экен, дуа катары кетет экен. Кээ бир ата-энелердин каргаганы, аябай жаны кашайып кеткенде урганы, сабаганы балдардын келечек жашоосуна мындай дуа катары кетет экен да. Пайгамбарыбызга бир ошол убагында бир сахаба келип арызданганда, жок, кечиресиң, мен азыраак эсимден чыгып атат. Бул Хасан Басри табиин болгон. Пайгамбар көргөнбү, сахабалардын колунда тарбияланган. Хасан Басридин убагында бир ата келип баласына арызданат да. Мен балам ушуна туура эмес эме болду, аябай тил албай, жаман чыкты дегенде, сен балаңды сөктүң беле деген экен, каргадың беле деген экен да. Каргагам. Эмне деп каргадың? Арабтарда мындай распространенный мындай сөккөн эме бар. Ихриб бейтик деген, үйүң өрттөнсүн деген экен да. Мен баламды үйүң өрттөнсүн деп бурушкан болчумун деген экен. Сен балаң үйүн өзүң өрттөгөн турбайсың деген экен да. Ошондо ата-энелерге айта турган кээ бир эмелер бар. Балаң ушунчалык жанына кашайткан кезде дагы балаңды сен дүйнөдө эң жакшы көргөн адамың балаң да, ата-энеңден да жакшы көрөсүң. Ошого сабыр кылыш керек. 5 мүнөттүк болсо дагы 10 мүнөт, жарым саат тилиңди тиштеп кокуй ушун каргава, өлүгүңдү көрөйүн дебе. Өлүгүн көрүп калсаң жаман болот. Дагы башка сөгүштөрдү кылбай туруп, булардын баары дуа катарында кетип калбасын. Эми мен от души чын көңүл айткан жокмун да, тилим менен айтып койдум да деп актанышыбыз мүмкүн, бирок ошол актансак деле тилиң менен айткан болуп атасың да. Балдарды каргаганда, балдарды урушканда ошондо да сөздөрдү тандап сүйлөш керек экен да. Мисалы үчүн кээ бир ушу таалим тарбия боюнча сүйлөп атканда кээ бир апалардан уктум. Бай болгур деп урушат экен,
ушундай элге башчы болгон, сенин башыңа да ушундай бир оорчулук, кыйынчылык келсин. Ошого окшогон бир жанагы Наполеондун эле чоң апасы тарбиялаган экен деп айтат. Эртең менен күндө ойготуп атканда, Наполеон тур, сени ушундай Европа күтүп атат деп ойготчу экен да. Мен бир канча жолу аракет кылдым, бирок уялат экенсиң мындай. Ошондой эмеге мындай образга кире албайт экенсиң да. Муну кириш керек. Муну аялдар кириши мүмкүн, аялдарга үйрөтүш керек бул нерсени. Күндө ойготуп атканда сени Европа күтүп атат деп ойготчу экен да, карасаң. Ошо бала, мени Европа күтүп атат турбайбы деп туруп, кичинекей бала. Эми балдардын биз ошо китепте жазылган устаздардын айткан эмеси, карасаң ар бир 30-40 жылда элди башкара турган эмелер жаңыланып атпайбы? Ошолор бүгүнкү күндүн балдары дейт да. Бүгүнкү күндүн балдары. Мисалы үчүн деп коелу, Садыр Жапаров биздин президентибиз. Канча жашта азыр? Канча жашта? Садыр Жапаров канча жашта? 68-жылкы болсо, 68-жылкы болсо, 56 жашта. 57-56 жашта. 50 жыл мурда Садыр Жапаров 7 жаштагы бала болчу да. Тур бар ойна деген бала болчу да. Бар үйүңө барчы деп. 7 жаштагы бала. 50 жылдан кийин мамлекеттин башына келип отурат да. Эми элестетип көр, Сенин балдарың Саид, Самир 5 жаш, 6 жаштагы балдар. Мындан кийин 40 жылдан кийин иншаллах Иллинойдун сенатору болуп калсам, эмне болот? Мисалы үчүн деп коелу. Америкада бир тиги эмеде Ак үйдө иштеп калса кантет. Эмне деген ушундук? Биз билбейбиз да. Тагдыр бир гана Аллахка гана эме. Ошон үчүн биз балдарыбызга келечекте бир аким, келечекте бир губернатор, келечекте бир врач, келечектеги бир ушундай эми күчтүү элерди айтып атабыз. Ошондой мамиле кылгыла деп атат да. Бир улуу имам мечитке жазып койгон экен да. Ошону мен жазып алган элем да, окуп эме кылбасам адашып кетишим мүмкүн, азыр табайынчы. Мечитке жазган экен деп айтылат. Мечиттин ошол аябай илимдүү аалым жазган экен, жазып илип койгон дейт. Ошону адамдар окуп таң калган экен. Кара, биринчи. Биз өзүбүздүн кемчиликтерди балдардан эле чыгаргыбыз келет да. Мисалы үчүн мен кичинекей жаш кезимде орусчадан кыйналгам, мен балдарым орусча үйрөнсүн деп орус класска берип салып атабыз, Мен намаз окубай чоңойдум, мен балдарым намазхан болсо мечитке эле түртүп атабыз. Сен өзүң барбайсың мечитке? Балдарыңды мечитке түртөсүң. Давай, мечитке. Балаң уже кээде жалган сүйлөйт. Өзү стадиондо топ ойноп келатат дагы, атасына мечиттен келдим деп койсо, атасы сүйүнөт. Мен балам мечиттен келди депчи. А в самом деле ал топтон келип атат. Карагыла эмне деген? Балдарга дейт, ибадатты үйрөтүүдөн мурун адеп ахлакты үйрөткүлө деп атат. Биз балдарга, чын жаш балдарга ибадатты эч качан таңуулабашыбыз керек. Мен жана балдардын акыларында ушу ибадат маселесине кирбей калыптырмын. Ибадатты үйрөтөндөн мурда адеп ахлакты үйрөткүлө. Эгер антпесеңер, намаз окуган уурулар, орозо кармаган бузукулар, ажыга барып келген калпычылар, курбандык чалган сүткорлор, келиме айткан террористтер чыгат деген экен да. Көрдүң, ошон үчүн ибадат маселесине келели. Ибадат маселесинде бул жаш балдардын акыларынын ичинен ибадат маселеси өтө чоң нерсе. Ибадат менен биз динибиз тургузуп атпайбызбы? Ошон үчүн биз жанагы айткан кемчиликтерибизди балдарыбыздан ибадат көй болушун каалай беребиз да. Жок, сен балдарыңды биринчи өзүң намаз оку деп айтпай, аны намаз окуганды көрсөтүш керек. Мечитке жетелеп бар. Мечитке постоянно балаң жетелеп бар. Кызыңды жетелеп бар, мечитке барып көрсүн, мусулмандардын эмеси ушул экен. Ал ошол жанагы пайгамбар айткан эмеспи? Балага жашка келгенде өзү стойкий намаз окуп кетиш керек дейт да. Ошон үчүн 7 жаштан, мен бул хадисти дагы ошо жаштарды унутуп атам. Баланы 7 жаштан баштап намазга тургузгула деп атат. Эгер бала 10 жашка келгенде самостоятельно намаз окуй албаса, анда баланы чапкыла деген да. Какус кылып койгула деп атат. Ооз мурдун канатып жаткырбайсың. Какус кылып койгула деп атат. Балдарга ибадатты дейт, эч качан дейт айтып эмес, көрсөтүп үйрөткүлө деп атат да. Орозо кармайсыңбы? Балаңды орозо кармасын кааласаң, анда бала балатка элек обедке чейин только суу ичмей жок, тамак жемей жок, обедте бир аз жеп алып туруп кечке чейин улантыр деген сыяктуу практика менен эме кылыш керек. Намазга да эшитип барып, намаздын фарзлары, сүннөттөрү мындай деп атып туруп, бүтүндөй ибадат жагына келгенде балдарды эч качан өзүң сигарет чегип туруп баланы чекпе деген сыяктуу эле нерсе да булчу. Өзүң арак ичип маас турасың, балаңды ичпе деген сыяктуу болуп турат. Устаз жанагы
10 жашка келгенде балаң өзүнүн намазын тургузуп калыш керек деп айтып атпайбы? Бирок ата эне өзү намаз кылбаса, ошондой баласын сиз айткандай какыс кукус кылып намазга тургузганга укугу барбы? Жок. Укугу жок. Кыскача айтканда укугу жок. Узартып айтканда, биринчи өзү окусун намазды. Өзү окуш керек. Себеби мен жана айтып өткөндөй да, өзүң орусча сүйлөгөндөн кыйналдың, балдарын орусча мектепке берип атасың, жыргап өзүңдүн кемчилигиңди балдарынан көрүп толуктап атасың да. Ошол сыяктуу өзүң намаз окубай туруп, балдарыңды зордук зомбулук кылганга эч кандай акың жок. Биринчи көрсөт ошол нерсеничи, биринчи көрсөт. Сен көчөдө кетип атып, көчөдөгү бей бечаралар көргөндө балдарыңдын келечекте жоомарт болушун кааласаң, колу ачык инсан болушун кааласаң, чөндөгүнөн чыгарып туруп балдарың аркылуу бердир дейт да. Балдарың ошого боорукер болсун, курсагы ач экендигин сездир, айт ошону дейт да. Жанагы жардам тилеп турган адамдын колунда баласы болушу мүмкүн, жетелеп жүргөн баласы болушу мүмкүн, ошол баланын курсагы ач экенин билсин дейт да балаңчы. Ошол сыяктуу өзүң намаз окубайсың, балдарыңды кыйнаганга акың жок, эч кандай акың жок. Балдарың балким балагатка жете элек болушу мүмкүн. А сен уже балагаттыктан ашып кеткенсиң да. Бир имам жума намазда бир имам айтты эле. Балдарга намаз оку деп коюш оңой депчи. Эгер балдарыңды чындап жакшы көрсөң, өзүң дагы ошол ибадаттарды кыл депчи. Анан дагы бир инсан айтты эле, ал ошо семинар кылып, семинарда бул жакта көчүп келген мусулмандардын балдары мусулман эмес болуп атат. Динди жаман көрүп чоңоюп калып атышат депчи. Анын себеби дагы өздөрү эч нерсе кылбай туруп, балдарын ибадат кыл деп, Куран жатта деп кыйнагандыктан деп ушундай нерсени айтты эле. Эң туура. Ушул нерсе туура. Мисалы үчүн ошол бияка келип көп бузулган мусулмандардын балдары ошол капастан чыккан куштай да. Капаста камалып турган, запрет бүт жак запрет кылып салган да. Харам дей берген да. Ошонун альтернативасын көрсөтүп берген эмеспиз да. Мисалы үчүн муну кылган харам деп туруп, бирок ошонун альтернативаны муну кылсаң халал деген нерсени бере алган эмеспиз бизчи. Биз негизи баягы түркөйлүгүбүздөн, билимсиздиктен келет бул нерсенин баары. Биздин ата энелерден Алла ыраазы болсун, динди бекем кармап келишкен. Бирок динди бекем кармайбыз деп балдарын жалкытып коет да. Эң туура. Ошол өздөрү бир жагын өздөрү кыла алган эмес, балдарынан кылганды талап кыла берген. Балдар чоңдорго каяш айтпаш керек деген сезимде жүрө берген. Кийин бияка келгенден кийин же балагат жашына жетип уже чоңоюп үйлөнгөндөн кийин уже караса акчаны өзү табып атат. Бүтүндөй ырыскын өзү карап атат. Мындай ишканда бир жерде балким директор балким колунан бир иш келип атат. Эмне үчүн мен кечке ата энем айткан кыла беришим керек. Мен качан жыргаймын. Бул дүйнөнүн бир жыргалчыгын татпашым керек деп туруп, ошо наоборот запрет кылган нерселер кызыктуу көрүнө баштайт. Биякта мисалы үчүн азыр именно эмеде Америкада мен угуп атам, сайынган, ичкен, чеккен балдар көбүнчө студент араб балдар депчи. Арабиядан, Пакистандан келгендер ошол. Алар ушундой чөйрөдө чоңойгон да. Келип, ошонун кызыгын көргүсү келип атат да. Жакында бирөө каза болуп калыптыр. Рокфордта араб бала экен. Машинада сайынып, ошол уктап, ошол жерден кетип калыптыр да. Кийин анын жаназасын окудук деп айтты бир эмел тааныштарыбыз. Караса ошондой чөйрөдө жүргөн бала экен, бүтүндөй аябай бузулуптур да. Эми бул нерсе болуп аткан нерсе, эмне үчүн биздин башыбызга келбеш керек бул нерсе? Сөзсүз келет. Балдарды бир нерсени тыйып, запрет кылып тыя бергенде, анын альтернативасын биз беришибиз керек. Мына моундай кылсаң болот деп туруп. Да, туура айттыңыз. Ошо биз окуп жүргөндө да ошо кээ бир ушул мамлекеттен келген балдар мен пиво ичип көрүшүм керек деп эметкен нерсе бар. Менин мондай суроом, устаз, балдарга көп запрет кыла бербеш керек депчи. Анан биз Америка жергесинде белгилүү бир майрамдар бар. Хэллоуин, же болбосо Рождество, Крисмас депчи. Муну балдар аябай жакшы көргөн эки майрамдын бирөөсү. Анткени Хэллоуинде костюмдарын кийип алышып, кошуналардын эшигин тыкылдатып, мындай күтүшөт, ал жактан таттуу беришет, бир жакка таттуу топтошот. Же болбосо Рождество, Крисмасты баары үйлөрүн кооздоп, жалтыратып. Мисалы үчүн мен мурунку жылдарда үйүбүздү кооздойбуз. Анткени биздин көчөдөгү баары кооздойт. Анан мен дагы кооздогом, балам эметпесин деп, мисалы үчүн. Эмне үчүн ата сурады да? Ата эмне үчүн биздин үй кооздолгон жок депчи. Анан мен бул динибиз үчүн, биздин майрам болбогон үчүн деп айтып, мындай
биздин динибизди жаман көрүп калбасын деп коздодум. Ошол эле убакта биздин үйдү тыкылдатып келген балдарга биз бул нерсени майрамдабайбыз деп айтып динибизди жаман көрдүрүп албасын дедим. Ошол нерсе кандай устаз? Мисалы үчүн ушул азыр Хэллоуин жакындап келатат, Рождество жакындап келатат. Көчөдө башталды уже, ашкабактар чыгып калды. Ошону биз кандай кылышыбыз керек? Балдарыбыздын эми өзүбүзгө калсак аны биз майрамдабайбыз, бирок балдарыбыз мектебиндеби, көчөдөбү, ошону кандай майрамдашы керекпи? Майрамдашыбыз керекпи ошол нерсе? Моундай жана эле айтып өткөндөй, биз бир нерсени качан бир балдарга запрет койсок, тыюу салсак, биз ошонун бир альтернативасын көрсөтүп беришибиз керек дедик. Бул эң эле жакшысы Рамазан менен Курбан айт. Эң жакшы бир эмес. Жок, биз балдарды мисалы үчүн Египетке жаңы биз окууга барган кезде Рамазан айына туш келгенбиз да. Рамазан башталып, ал кезде кышында болчу эле. Ушундай шаардын көркү башкача өзгөрдү да. Бүтүндөй этаж үйлөрдө люстралар асылып, эми балкондордо ошондой чырактар асылып, арабтар Рамазан 30 күндүк Рамазанды ошондой өткөрөт экен да. Анан биз эми декорацияны бир эле жаңы жылга коюп койгонбуз да. Только украшение, декорация, жана жалтыр-жултур бир эле Новый год болуш, жаңы жыл болуш керек. Эмне үчүн аны Рамазанда колдоно албайбыз? Мисалы үчүн. Эмне үчүн Рамазанда балдарды күттүргөн сыяктуу белек берип, шоколаддарды берип, тиги Курбан айт келди, биз Курбан айт ушундай эме соебуз, эттерди таркатабыз, анан кийин балдарга белек беребиз. Мисалы үчүн Кыргызстанда ушул нерсе бир канча жылдан бери уюштурулуп келатып, биздин ата-энелердин кадимгидей балдар талап кыла баштаганда, Курбан айты келатат, биз белек алабыз, биз паркка барып ойнойбуз, Курбан айтта ушундай эмелерди уюштурабыз деген сыяктуу нерселер уже балдардын эмесине сиңип баштады да. Альтернатива көрсөтүп атабыз, бирок балдарды эч качан тыя бербеш керек. Чын. Биздин динде жок деп балдарга айтканга балким эрте болушу мүмкүн, бирок балдар бир аз чоңойгон, бир 10 жаштан өтүп 10 жашка келген убактарда уже айырмалап калат го. Ошондо бул христиан дини, бул мусулманчылыкта деп туруп айтып, балдардын эми акыл деңгээлине жараша үйрөтүш керек, айтыш керек. Жок, кокуй мен айтсам диним жаман көрүп калат деп коркотура берсең, бир күн балаңды карайсың, балаң уже ошол диндин мындай тамсилчиси болуп калышы мүмкүн да. Жок, коркпош керек, акырын айтыш керек. Жок, балам, биз мусулманбыз, мусулманчылыкта мына майрамда деп туруп, Курбан айт менен Орозодо, Рамазан ичи цел ошо 30 күндүк Рамазанды биз кооздоп берели балдарыбызгачы. Эмне үчүн башкалар кылып айтса, алар христиан деген да, үйрөшүп айтыш керек. Бирок чын динибизди жаман көрсөтүп кое турганча ал деңгээлде тигини запрет кылып, тигешти жаап салып, общий жаап салып, Хэллоуин, Рождество дегенди өтө жек көрсөтүп койбой. Жок, анын деле мисалы үчүн маанилүүлүгүн, мисалы үчүн шоколад берип аткан, алар деле балдардын тарбиясы боюнча эле ошону деле бир жакшы жагын алганга аракет кылыш керек. Мисалы үчүн пайгамбарыбыз көчөдө кетип атса, бул Иса пайгамбардын дагы бир окуясында бар. Бир өлүк жаткан жаныбарды сахабалар сасык деп качкан экен да. Пайгамбар тишин аппактын карагылачы деген экен да. Өлүк сасып аткан ошо бир итпи бир жандыктын Иса пайгамбардын дагы окуясы ушундай. Тишин аппактыгы ушунчалык мени таң калтырды деген экен да. Ошо сасык нерсенен бул эми Хэллоуин биз үчүн бир балким бир катастрофа болушу мүмкүн. Мен былтыр аябай таң калганмын да, астагфирулла депчи. Могунтип ужастиктерди эме кылып койгон, бүт скелеттерди эме кылып койгондо мен жакамды кармаганда тобо кылдым да, ушундай да майрам болмок беле депчи. Бирок ошол жерден бир жакшы нерсени тапканга аракет кылыш керек, кандай болбосун. Шоколад бергени балдардын бир майрамдык атмосфера болуп атат, эми кошуналар бүт христиан болсо, ошо христиандар менен достошуш үчүн бул нерсеге барыш керек, бирок балага акырын түшүндүрө бериш керек. Бул мындай майрам, тиги мындай майрам, биздикилер мындай майрам, бул мындай майрам деп туруп түшүндүрүш керек. Ни в коем случае мындай таштап салбаш керек да. Бул болбой калды, кокуй динимди жаман көрсөтүп койбоюн деп шайтан наоборот оң жактан келиши мүмкүн. Кой айтпай, дөөлөт айтпай тур пока. Айтпай тур. Жок, бул быйыл да айтпай тур. Эмки жыл айтасың деп туруп, балаң уже чоң киши болуп калат. Анан уже кеч калган болуп каласың да. Мисалы үчүн менин балдарым 5 жашта, 5-6 жашта, 3 жашта. Алар биздин үйгө кошуналардын балдары келет. Былтыр дагы тыкылдатып, трик or treat деп чакасын көтөрүп алып келет. Биз аларга конфет берип коебуз. Балдарым дагы мындай кыдыргысы келет, мисалы үчүнчү. Кандай кылышым керек, мисалы үчүн быйыл эмне кылам? Сен быйыл кыдыртып, анан Рамазан айтты үйрөт. Хэллоуиндеби? Жок, эмеде, Рамазанда. Рамазанда ошол христиан кошуналарды эшитип алып, сенин үйүңө Рамазан айтып келсин. Анан сен дагы бир нерсе, ошол нерселер менен биз тынымсыз иштешибиз керек да.
тынымсыз иштешибиз керек. Эми баланы баягы ошол бир боштук калып калбасын да. Альтернатива чыга беришим керек мындайлар. Баланын ичиндеги бир боштук калып калбасын, мейли чыгып эмесин кылсын, балким шоколад алып келсин, жесин, эчтеке болбойт. Просто балага акырындык менен ошол нерсени үйрөтө беришибиз керек, тынбай үйрөтүшүбүз керек. Айтып деп, бала бир күн ушундай ой укмуш бала чыгат да ортодочу. Демек бүт нерсе мындай айырмалай турган бала чыгат да. Ушундай кымтыксыз айырмалай турган балдар чыкканда аябай таң каласың. Убагында айтып деп койгон экенмин деп өзүң ыраазы болосуң да, иншалла, Кудай буйрса. Рождествону эмне кылабыз Устаз? Рождество деген бул Иса пайгамбардын туулган күнү. Иса пайгамбар жөнүндө түшүндүрүп бериш керек. Иса пайгамбар чындыгында пайгамбар. Иса пайгамбардын мисалы туулган күнү биз тыйып атканы менен Куранда канча жолу кайталанып келет да. Өткөндө бир аалымдын эмесини уаазын угуп аябай таң калдым да. Аябай сыйлап калдым да ошонун айткан сөзүнчү. Бизде туулган күндү 1000 запрет кылганыбыз менен дейт, Куранда Аллах Таала туулган күнү жөнүндө канча жолу айтты дейт да. Иса пайгамбардын төрөлгөнү жөнүндө дейт, аябай айтып атат дейт да. Демек дейт, бул жерде бир мандам бар дейт да. Биз туулган күнү тыйбай дейт, наоборот, балдарга түшүндүрөлү, айталы деп атат да. Чын Иса пайгамбар болгон. Бул необычный мындай өзгөчө төрөлүү болгон бул жерде. Мариям энебизде өзгөчөлүк менен боюнда болгон. Ушул нерселерди мисалы үчүн бул чындыгында эле баягы өзгөчөлүктөрдү билишибиз керек да. Алла Таала ошол өзгөчөлүктөргө бизди көңүл буртуртуп атат да. Ошон үчүн туулган күнү жөнүндө улам айтып атат да. Ошол сыяктуу эле Рождество бул 31 декабрь эмес да. Бул жакта 25 Бизде декабрда. Кыргызстанда астагфирулла, бул 31 декабрь майрам эмес, эми жыл айырмалашып атат да. Жыл айырмалашып атат, бул жакшы нерсе. Сен канчанчы жыл төрөлгөнсүң, төрөлгөн жылыңды айтасың да. Ушул жылы пандемия болду, мен ушул жылы мектепти бүттүм, мен ушул жылы үйлөндүм, мен ушул жылы балалуу болдум деп туруп, ошол жыл тогушкон жылды айтып атпайбызбы? Эми ошол жылдын айланышы бир майрам болушу мүмкүн да. Биз ошол жерден эле бир кымтык издей бербестен, жок. Иса пайгамбардын туулган күнү балким Рождество башка күн экен. Мисалы үчүн Старый Новый год деп орустарда да өзүнчө майрамы бар. Ал 31 декабрь эмес. Ал Рождество орустарда 7 январь болсо керек эле. Биякта 25 декабрь экен, карасаң мындай. Эч бир 31 эмеге туура келбейт да. Биз бир повод мындай айтканда бир эме таап, балдардын тарбиясы болуп аткандан кийин балдарга же окуучуларга, мугалим болсоң же болсом ошентип өзүңдүн чөйрөңө айтыш керек, үйрөтүш керек бул нерсенин баарын. Андай фундаменталист боло бербеш керек да. Чоң рахмат Устаз. Кыскача эметкенде ошол майрамдарда аябай запрет кылбастан, бирок колдон келсе альтернатива сунуштап, балким кошуналардын үйүн тыкылдатып конфет чогултпай, магазинге апарып эле толтура конфет алып берип койсоң. Ошондо Рождестводо антип майрамда, биз майрамдабыз деп отура албай ошол убакта саякатка кетип калсаң. Туура, эң туура. Мындай Балдарды эч качан ошол жер боштукту калтырып койбош керек. Альтернатива сөз сунушташ керек. Бала баары үйрөнөт бул нерсени. Баары үйрөнөт. Мисалы үчүн биз илгери кичинекей кезибизде ёлка тегеремелеп чоңойгон балдарбыз. Коммунисттик партияда системада чоңойгонбуз да. Анан азыр христиан болуп кеткен жокпуз. Өзүбүздөн эле алып көрсөкчү, ошол сыяктуу эле биз балдарыбызды тыюу менен өзүбүздүн көксөгөн эмебизге, мүдөөбүзгө жете албайбыз. Тыйгандын жанына бир ошого альтернатива көрсөтүү менен жете алабыз да. Чоң рахмат Устаз. Алла разы болсун убактыңызды берип. Эми эгер мүмкүнчүлүк болсо сиз менен бир күн кечке отуруп баардык теманы сүйлөшкүбүз келет, бирок убакыт маанилүү. Чоң рахмат Устаз. Иншалла дагы келечекте ушундай подкаст форматында кылып турсак сонун болмок. Рахмат, силердин дагы Кудай Таала мишиңерге ийгилик берсин. Ошол подкасттарды анча-мынча кичине кыскача роликтериңерди көрүп атам. Бул аябай маанилүү, аябай керектүү, так убагында, заманында тандалып алынган нерселер болуп атат. Ошон үчүн мен ойлойм бул нерселердин баары Кудай Тааланын ошол ыраазычылыгы үчүн болуп аткан нерселер. Аллах мишиңерге ийгилик берсин. Эч качан кем болбогула. Кудай Таалам ар дайым берекесин берсин. Амин. Чоң рахмат.